дүйнөнүн тарых сабагы. Сабакка кунт коюп көңүл бурабыз, кайтарым байланышка чыккыла. Бүгүнкү сабактын темасы Корея жана Япония мамлекеттери. Бүгүнкү сабактын планы Кореядагы маанилүү тарыхый окуялар, Корея мамлекетинин маданияты, Япониядагы маанилүү тарыхый окуялар, Япония мамлекетинин маданияты. Ушул пландын негизинде кеңири маалымат аласыңар. Кореядагы маанилүү тарыхый окуялар. 16-19 кылымдарда Кореяда капиталисттик өнүгүү жолу калыптанган. 19 кылымдын аягында Корея өкмөтү капиталисттик өлкөлөрдүн кысымы менен аларга өлкөнү ачууга мажбур болгон. Япония 1876-жылы тең укуксуз соода сатык келишимин таңуулаган. АКШ 1882-жылы Англия, 1883-жылы жана Россия 1884-жылы соода сатык келишимдерин түзүшкөн. Чет өлкөлүк соода сатык үчүн ички рыноктун ачылышы жана европалык арзан товарлардын агылып кириши феодалдык мамилелердин ыдырашын тездеткен. 1894-1896 жылдары чыккан дыйкандардын кыймылы япондорго каршы багытталган. Улуттук боштоңдук кыймылы кийин деле улантыла берген 1910-1945 жылдарга чейин. 1919 жылы улуттук боштоңдук көтөрүлүшү дээрлик 3 айга созулуп, япондордун өлкөдөн чыгып кетиши жана көз карандысыздыкты талап кылган. Экинчи дүйнөлүк согушта Япониянын жеңилиши менен Корея советтик армиянын жардамы менен боштоңдукка чыгарылган. Союздаштардын келишимине ылайык Корея экиге бөлүнүп калган. Советтик 38 параллелден түндүктү карай, америкалык ошол чектен түштүктү карай болуп бөлүнгөн. Өлкөнүн түндүгүндө элдик бийлик орногон, түштүгүндө болсо буржуазиялык проимпериалисттик блок келген. 1948 жылы августта түндүк жана түштүк Кореяда жалпы корейлик жогорку элдик жыйынга шайлоолор болуп өткөн. Түндүк Корея борбор шаары Сеул, түштүк Корея борбор шаары Пусан болгон. 1948 жылы 9 сентябрда Корея элдик демократиялык республикасы жарыяланган, конституциясы кабыл алынган. Корея бирдиктүү демократиялык ата мекендик фронтто бириккен, эмгек партиясынын жана башка партиялардын коомдук уюмдардын өлкөлөрүнөн турган өкмөт түзүлгөн. Эмгек партиясы коммунисттик жана жаңы элдик партиялардын биригишинин натыйжасында 1945 жылы түзүлгөн. 1950 жылы 25 июнда АКШнын колдоосуна таянып, түштүк Корея Түндүк Кореяга согуш ачкан. Согуш 3 жылга созулган. Согушта 1,5 миллион киши өлгөн, зор материалдык чыгым болгон. Согушта жеңилип калган АКШ жана Түштүк Корея 1953 жылы 27 июлда тынчтык келишимине кол коюшкан. Маданияты: дыйканчылык кылышкан, күрү чегишкен, балык уулашкан жана жыйноочулук кылышкан. Кош жана бир тиштүү соко, мала жана жаргылчак колдонушкан. Ошондой эле салттуу турак жайлар Мунхва, Чип деп аталат. Турак жайында ондол, жылуу пол пайдаланышкан. Пхеньян, Сеул шаарларынын көрүнүшү. Япония 1854 жылы өз чек арасын батыш дөөлөттөрүнө ачууга аргасыз болгон. Ушундай шартта буржуазияга айланып алышкан самурайлар, рониттер менен шаардыктарга таянып, сёгундук өкмөттү кулатышкан. Даймёлорду, князьдарды өздөрүнүн феодалдык укуктарынан баш тартып, иштеткен чарбактарынын көп бөлүгүн аларды иштеткен самурайларга жана соодагерлерге өткөрүп берүүгө аргасыз кылышкан. 1917 жылы Россиядагы революция Япониянын тап күрөшүнө катуу таасир эткен. 1922 жылы Японияда коммунисттик партия жашыруун абалда түзүлгөн. 1931 жылы Япониянын Кытайдагы агрессиясынын жаңы этабы башталат. 1938 жылы Япон милитаристтери СССРдин Ракы чыгыштагы чек арасында Хасан жана Халкингол дарыясынын жээгинде СССРге жана
милитаристтерге каршы провокацияларды уюштурган. Япон 1940-жылы Германия жана Италия менен 3 жылдык союз түзгөн. Өлкөдө милитаристтик тартип оппозициянын баарын тараткан. 1941-жылы 7-декабрда Гавай аралында жайгашкан Пёрл Харбордогу америкалык аскердик базага күтүүсүдөн кол салган. Германия жана Италия менен союздаш катары дүйнөлүк согушка кирген. Океаниянын жана Түштүк-Чыгыш Азиянын басымдуу бөлүгүн басып алган. Бул окуялар СССРдин Японияга каршы согушка киришин тездеткен. Хиросима жана Нагасаки шаарындагы жардыруудан бир заматта 80 000 адам каза тапты. Ал тирүүлөй күйүп калган. 1945-жылдын аягына чейин каза болгондордун жалпы саны, анын ичинде онкологиялык оорулар жана радиациялык оорулар Хиросимада 90-160 000, Нагасакиде 60-80 000ден ашуун адам болгон. 1945-жылы Япониянын коммунисттик партиясы ачыкка чыккан. Бир айдан кийин социалисттик партия ишке кирген. 1947-жылы 3-майда жаңы конституция кабыл алынган. Анын 9-стадиясында Япониянын куралдуу күчтөрүн түзүүдөн жана качандыр бир кезде согуш жүргүзүүдөн баш тартат деп айткан. Бирок кийинчерээк резервдик полициялык корпус, кийинчерээк коргонуу күчү деп аталган куралдуу күчтөр түзүлгөн. 1946-49-жылдары жүргүзүлгөн агрардык реформа помещиктик жер ээлерин жоюп капиталисти негизинде өнүгүүгө шарт түзгөн. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Япония бөлүнгөн чарбасын АКШнын колдоосу менен тез эле калыбына келтирип, алдыңкы капиталисттик өлкөлөрдүн катарына кошулган. 1950-жылдардын ортосунан баштап экономикасы жогорулай баштаган. Ал эми 60-жылдардан баштап капиталисттик өлкөлөр арасында АКШдан кийинки экинчи орунга чыккан. Маданияты негизинен кесипчилиги күрүч өндүрүү, балык уулоочулук жана деңиз азыктарын чогултуу. Япон калкы үчүн балыр өсүмдүктөрүн, деңиз кирпирлерин, ар түрдүү үлүлдөрдү, калмаларды, осьминогдорду, моллюскаларды чогултуу жана кармоо чоң роль болуп эсептелген. Ушуну менен балдар, сабагыбыз аягына чыкты. Тема боюнча суроолор жазылып турат. Ушул суроолорду окуп, билип, түшүнүп, кайтарым байланышка чыккыла. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.